Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видео инструкция Huket протокол проектисинин Huket деген токени боюнча сабак болмокчу. Мына азыр биз сайтында жүрөбүз. Бул сайтын дагы көрсөңөр болот. Бул Huket протоколдун 2-3 проектиси бар. Бирөөсү болсо ушул World Cash деген мобильный приложение. Бул жерде бекер криптовалюта чогултуп алсаңар болот. Ал боюнча азыр бул Hukеттен кийин видео инструкция болот. Ага чейин биз болсо мына өздөрүнүн проектисин көрчү болсок, мына Huket Hook деген криптовалюта болот бул деген. Binance биржага листинг болуп чыгат. Азыр Launchpad жүрүп атат. Ал боюнча дагы азыр инструкцияны айтып беремин кандай кылыш керек экенин. Приложение World Cash'тин ичинде мына HGT деген өздөрүнүн ичиндеги токени болот. Мына бул жерден биз деген кайсыл тараптарга канча процент бөлүнүп атканын көрсөк болот. Листингке канча проекти, 20% листингке, 30% комьюнитиге и 20% сатыкка чыгат деген маалыматтарды бул жерден көрсөк болот. Мына Binance Launchpad'га 5%-ин чыгарып атат. Бул боюнча дагы азыр толугу менен маалымат силерге түшүндүрүп айтып беремин. Ушул проектинин колдоочуларын дагы бир сыра көрсөк болот. Мына Binance компаниясы колдогон проектлер сөзсүз түрдө жакшы өсүп чыгып кетет. Тем более Launchpad өтүп атканда Sequoia деген дагы чоң компания. Мына биз азыр Binance приложенияны ачабыз дагы. И Binance приложениянын мына бизди байкасаңар мына рынки больше деген жерине киресиңер. Ушул жерде биздеги Yorn деген раздел керек. Yorn деген заработок деп которулат достор. Мына үстүндөгү жылдыргыч менен тапсаңар деле болот. Или ылдый жагында мына тизмеден Launchpad деген мына мондай сүрөтү бар. Ушул жерге киресиңер. Бул жерге киргенден кийин мына Launchpad өтүп аткан эмеси, таблицасы, Huketти басабыз. Ушул жерден маалыматты азыр чогултабыз. Мына ушунда көрсөңөр болот. Буга чейинки GMT деген проектиси да чыгып абдан сонун болгон. Мына 4 күндөн кийин 1 декабрда бизге уже Huket эмесин токендерин бизге таратып берет. Буга мына бир сыра көрүп көрсөк, бир Huktун баасы деген 10 цент болот мына. 0,1 USD. USD деген доллар достор. Максимальный объем на пользователя деген ал деген 15 миңге чейин гана салса болот, а минимум 30 доллар. Ошондо 0,1 BNB. BNB деген Binance биржанын токени достор. Жалпысы 25 миллион таратылат. Ушул именно Launchpad'га таратылат. 24 ноябрдан башталды. 24 ноябрдан 1 декабрга чейин спотовый кошелектө биз деген BNB кармап турушубуз керек. Мына меники азыр 1,12 BNB бар. Эгер BNB сатып алам десеңер, мына купить деген кнопканы басасыңар. Ал боюнча дагы инструкция беремин. Ошол BNB токен деген силерде спотовый кошелектө 24 ноябрдан 1 декабрга чейин туруш керек. 1 декабрда уже кошулсаң эсептелбей калат. Ага чейин туруш керек. Күнүгө саат 8:30 деген булар деген бир сыра текшерип канча бар экенин эсептеп турат. Ошого жараша силерге токен бөлүп берет. Мына старт подписки деген 1 декабрда саат 12ден саат 3кө чейин деген эсептелип ошону бөлүштүрөт дагы. Саат 4тө бизге тиешелүү токендерибизди спотовый кошелекке бизге бөлүп берет. Жалпысы мына 500 миллион штук бар экен. Криптовалютанын 25 миллиону деген бизге эмеге таратып берет. Launchpad'га таратып берет. Web20 сети менен колдонулат. Максимум 15 и минимум 30 доллар менен катышса болот достор. Мына дагы бир нерсесин айтып кете турган нерсе, мына 1 декабрда подписка бүткөндөн кийин мына могул жерге, расчетный период деген жерге, бул жерге бир сары кнопка чыгып калат. Ошону саат 12де биз басып коюшубуз керек. Ошондо спотовыйда турган BNB'бизди алат дагы кайра 3кө чейин кармап туруп и Huket токендер менен чогуу биргелешип бизге таратып берет. Андан кийин
Кийинки инструкция мына рынки деген жерге киребиз дагы. Spotовый деген жакка киришибиз керек. Биз USDT'ге сатып алып аткандан кийин мына USDT дегенди басышыңар керек. Spotовый рыноктан анан бул жерден BNB'ни таап алып туруп сатып ала турган болсоң, мына ушул жерден сатып алсак болот. Мына поисктан бассак болот, или бул жерде турат мына, или бул жерде тизмеде турат. Мына BNB USDT. Графика бассаңар мына графикасы ачылат. Бизге азырынча графикасы деле кереги жок. Мына азыркы баасы $312 болуп атат. Кече күнү эле $299 болчу. Уже спрос болуп өсүп баштады. Мына спотовыйды ачтык. BNB USDT'ни көрдүк. Купить дегени сатып алабыз. Лимитный ордерден силер рыночныйга коюп алышыңар керек дагы. И канча USDT'ң бар болсо ушул жерге жазасың дагы. Бул жерде да көрүнүп турат. Мына купить деген кнопканы басып сатып алсаңар болот. Азыркы баасы $312.40. Кичине ылдый түшүп да кеткен кези болот, өйдөрөөк көтөрүлүшү да мүмкүн. 1-декабрда кайсы баа менен болсо ошол баа менен кайра сатып ийсеңер болот. Уже андан кийин кереги жок болгондон кийин кайра эле ушундай рыночный ордерди басасыңар, 100% деп бассаңар, мына канча BNB бар болсо бул жерге жазылып калат. И болду, продать деген кнопканы басып кайра сатып ийсеңер дагы USDT кылып алсаңар болот. 1-декабрга чейин только спотовый кошелёкто туруп туруш керек ал деген. Мына атиги Huke токен чыккан кезде деле ушул спотовый USDT'ни табасыңар дагы. 1-декабрда саат эмеден кийин, 6-дан кийин мына могул эмеде жашыл менен кызылдын ортосунда ошол жерде 0,0 деп турган проценттерин көрүп атасыңар. Мына ушул катарда Hook деп жазылып ошол токен чыгып калат. Анан биржага качан уруксат бергенден кийин ошол жерден сатыкка чыгат. Сатыкка чыккандан кийин ошол токенди мисалы деп коеюн, могул жерде башка эле токенди басып көргөзөйүн, BUSD, например. Бул графикасы деген бул 1 эле доллардын баасы болгон үчүн свечалардын кыймылдаганы ушундай. Мына ушундай болуп эле чыгат. Hook USDT деп жазылып болуп чыгат. Анан листинг болгон кезде дагы сатып алып туруп кайра сатып иштесек болот. То есть арзан кезинде мына монтип сатып аласыңар. Эгер сатып кайра сата турган болсоңор, продать деген кнопканы басып эле кайра ушул жерге суммасын жазып туруп, анан кайра сатып ийесиңер. Мына достор, ушундай листинг болгон кездерде дагы жаңы чыкканда сатып алып, арзан кезинде кайра сатып дагы бир сыйра акча таап алсак болот достор. USDT'ни жаңы сатып алганда силерде мына могу пополнение деген счёттон силер перевод кылып спотовый кошелёкко которуп алышыңар керек. Мына пополнениядан спотовыйга, бул жердин болсо BTC'дин ордуна USDT'ни коесуңар дагы. И бул жерге $30ңбы, $100ңбы канча болсо дагы, или максимум деп бул жерге жазасыңар. Мисалы мен азыр бул жерге минимально катыша турган сумманы көргөзүп коеюн, 30 дейсиңер дагы, и подтвердить деген кнопканы басып койсоңор болду, силердики спотовый кошелёкко түшүп калат дагы. И спотовыйдан жанагынтип анан кийин көргөзүлгөндөй кайра сатып алсаңар болот. Спотовый кошелёктон ошол эмелерди, BNB'лерди. Мына спотовый деген кошелёкту ачасыңар. Спотовый деген кошелёкту ачсаңар, анан силердин USDT'ң болобу же BNB'ң болобу, бүт баары тең спотовый кошелёкто ушул жерде туруп туруш керек. Мына менин BNB'м турат, мисалы канча суммасы бар экенин көрүп турасыңар. Ушул боюнча анан кийин катышып биз жанагы Hook токенин алабыз дагы. Анан листинг болгон кезде 1-декабрда же 4-декабрда качан уруксат берген кезде ошол кезде катышабыз. И анда дагы инструкцияга бир сыйра беремин, Telegram каналда чогулабыз. Бул Wildcash деген приложение боюнча мына Play Market'тен көчүрүп аласыңар дагы. Google аркылуу регистрация өтүп туруп, анан моундай барак ачылат силердики. Меники үстүндө канча тапканым көрүнүп турат. Андан сырткары силерге керектүү мына могу 1-разделы деген могу үстүндө 10.000 деп мына могу жерде жазылып турбайбы, жазуусу менен. Бул деген күнүгө кирип турган үчүн сага дагы 4.000ден, 5.000ден, 3.000ден бир сыра күнүгө положенный тыйындарды берип турат, бекер тыйындарды. Буларды gold деп коет, алтын деп которобуз. Андан сырткары мына 1-разделында деген бул жерде сааты боюнча ачылган кездерде деген дагы бир сыра бекер тыйындарды таратат. Суроолоруна жооп беришиң керек. Суроолоруна жооп бергенден кийин анан сага бекер тыйындарды дагы берип турат, бөлүп турушат. Бул приложение өзү мындай оңчук көрүнгөнү менен действительно майнинг деп коет, майнинг этип ушул жерден кадимкидей эле криптовалюталарды чогултуп утуп алсаңар болот.
Бул экинчи разделде мына могу жерде дагы конкурс деп коет. Бул суроолорду берип турат. Мына биринчи, экинчи, үчүнчү уровени бар. Мисалы мен азыр мына бир уровенди ачайын дагы, анан кийин ушул жерде суроолорго жооп берип турушуңар керек. Эми англисче тилде жазылуу, бирок божомолдоп баскылай берсеңер деле болот. Мына көбүнчөсү өөдүү жактары, мондай чоңураак жерлерде кичине татаалаак болуп калышы мүмкүн. Могу экиден жообу бар жерлердин үстүңкүсүн деле баса берсеңер болот. Кээ бирлери мына ылдыйкысында чыгып кала берет. Айырмасы жок. Ушул бат-баттан баскылап эле силер эртерээк 10 суроого жооп берип койсоңор, бул жерден дагы 1000 токен, 1000 голдтон силерге күнүгө берип турат. Мунун баарын чогулта беришиңер керек. Бул дагы 1 декабрга чейин керек болот. Ага чейин колдонуп, мына монтип, мына көрдүңөрбү, мына мен 10 токен утуп алдым. Мына кичине суроолорго туура эмес жооп берип алган үчүн азыраак берилип калды. Ошентип да табасыңар. Дагы бир жолу, акча табуунун дагы бир жолу мына реферал чакыруу, то есть колдонуучуларды чакырышыңар керек. Биз биринчи разделинде жүргөнбүз. Мына могу экинчи разделинде реферал деген жери бар. Ушул жерде мына Chroma Time деген жерди бассаңар, мондай ссылка чыгат. Ошону копировать этип алышыңар керек. Мына могу кыймылдап аткан кызыл кнопканы бассаңар, мына могу жерге ссылкаңар чыгат. Ошону копи деген жерин басып туруп, анан WhatsApp'ка, Telegram'га, Контактка или каалаган жака ыргытып туруп, досторду, тааныштарыңардагы чакырсаңар, силерден атыңардан келген кишилердин атынан эсебинен силерге деген токендерди берип турат. Мына меники 29 киши келген экен. Бир сыра тыйын алдым. Мына приложенияны дагы Play Market'ten только Android'ga көчөт, iPhone'дорго көчпөйт достор. Үчүнчү разделы мына майнинг. Бул майнинг деп негизи жана криптовалюталарды тапкан адамдарды айтылат. Мына бул жерде деген силерге эң керектүүсү мына могу кызыл тап деген кнопканы эле баскылап, күнүмдүк лимити бар. Биринчи новичокторго деген 10.000 тыйын алса болот бир күндө. Бул жерде силер деген бир чапканда канча тыйын берип турат жазылуу. Андан сырткары могу тележка менен балканы дагы прокачка кылып, кичине канчалык деңгээлин чоңойтсоңор, ошончолук көбүрөөк тыйын алып турасыңар. Мына аны дагы күнүгө прокачка кылып чоңойтуп туруш керек. Канчалык прокачанный болсоңор, ошончолук көбүрөөк аласыңар. Мына меники 16.000, эми кийинкиси 33.000, андан кийинкиси 50.000 болуп, ушинтип бара-бара силер күнүнө 100.000ге чейин тапканга мүмкүнчүлүк берет. Ушуну прокачка кылышыңар керек. Анан ушинтип эле кнопканы баскылай берсеңер эле силер деген күнүгө тиешелүү токенди утуп алып чогулта берсеңер болот достор. Андан сырткаркысы мына могу кошелек деген, wallet деген кошелек деп которулат. Ушул жерде силерде деген мына өзүңөрдүн адресиңер турат. Ушул кошелек болуп эсептелет. Мына бул жерде канча токениңер бар экенин, gold токениңер бар экенин көрүнүп турат. Могу жерде стейкинг деген бар. Стейкинг дегенде go'ду басасыңар. Үстүндө канча силердин азыркы маалда акчаңар бар экени көрүнүп турат. 9,75% күнүгө силерге тууп берип турат. Мына максты бассаңар, акчаңардын баары бияка жазылат. Stake now дегенди басасыңар дагы. И болду, силердики стейкингке түшүп калды. Мына меники азыркы учурда бул жерим 0 болуп калды. Стейкингде болсо 421.000 бар. 9,75% менен мага 200 токен дагы бош жатпай кичине биякада салып кое берсе болот. Эгер тиги 204-тү чыгара турган болсом, бул кнопканы басам, эгер толугу менен чыгаргым келсе, unstake wall дегенди басып туруп чыгарып аламын. Үстүндө мына gold'ту кийин биз деген ушу кадимкидей эле BUSDT'ге алмаштырып алсак болот. Бул азырынча чыгарганга уруксат берилет, бирок чыгаргандан кийин мына HRT деген ошол криптовалюта булардыкы. Ошол криптовалютаны биз деген кадимкидей эле stablecoin BUSDT'ге алмаштырып алабыз. Ушул жери иштеп баштагандан кийин. Ага чейин биз деген чогулта беришибиз керек достор. Бул приложение аркылуу достор бекер эле криптовалюта чогултуп, ошону аз болсо дагы кошумча акча өзүбүзгө кичине доход катары чогултуп алсак болот. Мисалы мындай проектлер деген чанда чыгат. Бул серьезный эле тема. Кудай буюрса жакшынакай эле прокачка кылып алсаңар, жакшы эле акчаны көтөрсө болот. Болгону ошол убактысы менен кичине мындай эме кылып алып, прокачать этип, деңгээлин көтөртүп алышыңар керек. Деңгээлин көтөргөндөн кийин болжол эсеп менен бир айда бир $200-300 чейин кадимкидей эле айлык тапкандай эле акча таап алса болот достор. Андан сырткары жанагы хук токенин дагы алып сатып дагы акча тапса болот. И бул жерден деле ушул жанагы
HRT токенин таап, ошону кайра стейбл коинга чыгарып, кадимгидей эле карточкаңарга чыгарып алсаңар болот. Ал боюнча инструкция кийин чыгарамын. Азыркы милдетиңер силердики ушул эле голдторду чогултуп, ошолорду приложениянын өзүнүн деңгээлин прокачка кыла беришиңер керек. Бул жерде мына мисалы маалымат боюнча биз карап көрсөк, мына голд деген неси эмне, бул жерде өстө жазып англис тилинде, бирок бир сыра мен которуп берейин. Голдду чогултуп, кадимкидей эле картага чыгарып алса болот деп мына бул жерде толугу менен маалымат берип атат. Андан сырткары мына 100 голд, бул оюндан тапкан 100 голдуң деген бир IDR. IDR деген Индонезия өлкөсүнүн акчасы, анткени приложение Индонезияда чыккан. Мына минимальный акчаны чыгара турганыңар 610 миң, 50 миң или 100 миң деп ушинтип лимит боюнча коюп, анан кийин чыгарып баштайсыңар. Курсу боюнча эсептеп көрсөк деген бул примерно биздин 5 тыйын болуп калат. Бирок 100 миң IDR чыгарсаң, ошол как раз где-то 6 доллардын айланасы болот, достор. Качан чыгарып баштаса болот? Бул чыгарып башташ үчүн деген силер минимум 800 миң голд чогултушуңар керек. Качан силер минимум 800 голд толуктагандан кийин, анан силердин могу кошелегуңар ачылат дагы, и ошол жерден анан кийин акчаны чыгарып баштаганга мүмкүнчүлүк аласыңар. Мына бул жерде жазылып турат. Мына exchange деген акчаны алмаштыруу деген жеринде мына маалыматта бул жерде жазылып турат. Minimum amount of мына 800 миң голд или тиги HRT алмаштырып чыгарсаңар болот деп жазылып турат. Ушуну андан кийин анан инструкция чыккан кездерден кийин жакшынакай акчаларды чыгарып алып турабыз. Мына могул кнопканы эле баскылап күнүмдүк лимитти толтуруп кое беришиңер керек. Көп болсо бир 5 мүнөт, 10 мүнөт гана ушинтип чапкылап. Достор, биздин Telegram каналыбызга кошулуп, ушул YouTube'дагы дагы башка видеолорубузду көрүп чыгып, крипто тармактагы ар түрдүү акча табуу жолдорун үйрөнүп алсаңыздар болот. Биздин офлайн, онлайн практикалык сабактарыбыз бар, комьюнитибиз бар. Биргелешип келгиле чогуу иштейли.